Салам алейкум, урматтуу YouTube. Бир көрүнүп бир болду. Салам алейкум, урматтуу YouTube. Мен Муктеги Арсланбек, сиздер менен бүгүн түз эфирдемин. Бүт дүйнө жүзүндө жана жылдыз көппү, кыргыз көппү дегендей бүт дүйнөгө чачырган кыргыздар менен бүгүн жумасына бир жолу ушундай асыреттешип баарлаштырмай адатыбыз, салтыбыз. Демек, уруксат берсеңиздер, мен убакытты көпкө албайын. Бүгүн бизге кимдер келип сүйлөп атат? Караңыздар, мен бүгүнкү жазылгандар. Муслима Ислам, кыргызымдын сиздердей кырган жигиттер турганда кыргыз элинин келечеги оңолот деген тилектемин. Аллах разы болсун. Айназик Сүйүналиева, агайдын сүйлөгөн сөздөрү өтө маанилүү, пайдалуу, ден соолукта болуңуз агай. Аллах разы болсун сиздерге да. Забира Керимбердиева, салам Кыргызстан. Мына ушул жигит окуу министри болсо жакшы болмок. Азаматыңар. Чоң рахмат. Арсланбек Жусупов, салам алейкум, алейкум ассалам, урматтуу кадырлуу инсандар, тилердей күчтүү инсандар көбөйө берсин. Рая, салам алейкум, азыр болуп жатабы? Ооба Рая, азыр болуп жатат. Али Айзакова, ура, Нуржигит Кадырбеков келди дейт. Эми башталат, Тойчу Маликов 21:00 башталат, и кеттик. Питерден салам дейт Нуржигит Кадырбековго жана Муктеги Арсланбеков. Муктеги Арсланбекке, Питерге бизден салам. Питер Кыргызстандын экинчи борбору. Москваны алып бүттүк. Биз азыр эмеде сүйлөйбүз да. Кыргызстандын борбору Москвага деп сүйлөп калдык. Анткени Москвада аябай кыргыздар көп деп калып, мен өзүм да көрдүм. Москвада кыргыздар ушунчалык көп экен, бирине бири салам бербей калыптыр. Бир айылда жүрбөй, эртең менен эле көрүштүк эле, улам эле көрүшөрбүзбү дегендей саламдашпай калыптыр. Биз жөн эле алып коюп турбуз. Еще мен айтайын дегеним, аялдарыбыз төрөй элек аякта, эми төрөй баштайт. Төрөгөндө такыр баарын элейбиз, Кудай буйрса. Жакшы буйрса биз да күтүп жатабыз дейт Мунарбек. Рахмат. Нурсултан Керимбердиев, мына эфир кызыктуу болот деген үмүттөмүн. Мен дагы Назгүл Мойдунова, рахмат. Иши кылып азыр мына бир канча адам бизге чыгыптыр, 290 адам. Бисмилла дегенде көрүп атат. Демек баштадык. Анда чын жүрөктөн бардыгыңыздарды көргөнгө ыраазымын. Мен ишенем, бүгүн бизди көрүп аткандар бүт ошо жер шарынын кыргыздары. Мурманскидеги түндүк муз океанынын жээгинде сода кылып отурган кыргыздан баштап Сахалиндеги кыргызга чейин, биягы Аляскадан баштап иш кылып койчу каерде, Кореяда кыргыз жүрөбү, каерде кыргызстандык жүрсө бардыгына салам. Мен кыргыз деп айтканда капа болбоңуздар, мен жалаң бир гана кыргыз элин айтып аткан жокмун. То есть кыргыз улутун айтып аткан жокмун да. Кыргыз элин айтып атам. Кыргыз эли дегени ушу биз бир жерде ырыскы таап, бир абадан жутуп, бир арыктан суу ичкен бүт улуттун элдери. Ошолардын баардыгы кыргыз эли деп аталат. Ичинде өзбек туугандар бар, ичинде дунган туугандар бар, ичинде даргин туугандар бар, баардыгы бар. Ошолардын баардыгын биз кыргыз эли деп айтабыз. Мына ушундай эзелтен калган наркыбыз ушу. Биздин эл деп эсептейбиз. Биз буларды башка эл деп эсептебейбиз. Биздин эл деп эсептейбиз. Өзбектөр дебейбиз, өзбек туугандар дейбиз, дунган туугандар дейбиз, казак бауырлар дейбиз. Ишилип кыргыз эли каерде жүрбөсүн, бардыгыңыздарга бизден салам. Аллах Таала сиздердин тапканыңыздарды берекелүү кылсын. Жана бүгүнкү эфирде чындап эле мен сиздерге вада кылган, өзүм аябай сыйлаган ушу 2-3 жолу эфирге элдер ушу жатып алды. Нуржигит Кадырбековду чакырыңыз, Нуржигит Кадырбековду чакырыңыз деп. Бул өзү мындай бир ширин бала го, муну мен сүйлөшкөн келе берет. Чакырсам колу тийбейт, мамлекеттик иштерге көнүп калган жигит эмеспи. Бирок келди бүгүн. Салам алейкум бүгүн. Алейкум ассалам. Бүгүн чындап айтканда, мындай учурашканга да үлгүрбөдүк да. Каякта жүрөсүң? Эмне азып, тозуп, сакалдар өсүп? Эми сакал жөнүндө сиз айтпаңызчы. Жок, биздики расмий сакал. Расмий сакал. Билесизби? Баягы сапарга чыгып тургула, денеңер сак болот дегенде бир адамзаттын данышманынан абдан маанилүү кеңеш бар экен. Буга мен көзүм менен көрүп ынандым. Анткени жакында Баткенге өзүмдүн таануу долбооруна Айтылбек Аксакал, Надырбек Алымбековду чакыралы десек, мени операция алган атат. Мындай оор айтат экен, мен сойгон атат депчи. Сойгон атат деп айтат. Ооруп аткан экен. Анан мен айттым, көрөсүз го дедим, сапарда бир берека бар, шипа бар деп укканмын. Бул жөнөкөй сөз эмес. Барып келели, элдин батасы менен көңүлүңүз көтөрүлөт. Анан элдин батасы шипа болот. Келгенден кийин врачтар сизге койгон диагнозун кайра өзгөртөт, таба албай калат ооруңузду деп. Бир алдын тамашалап, бир алдын тилек катары айттым эле. Чындап эле ошондой эле болду да, келип алып айтат, операциянын зарылдыгы болбой калыптыр депчи. Анан азыр биз элди кыдырып жүрөбүз, анткени билесиз да, жанагы үйдөгү тамакты сакташ деле кыйын, эт сакташ деле кыйын. Бирок баягы адепти, илимди, билимди, тарбияны сакташ өтө кыйын экен. Анан бизге алган илимибиз да аманат да, анча-мынча алымдардан, устаттардан уккандарды ушул элге жеткирели деп кыдырып жүрүп атабыз. Анан ушуга сатып берип аткан мамлекеттик бийликке да чоң рахмат. Жөн отур, сен замминистрсиң, кагаздарга кол кой, мына токтомдор менен элек болду десе чыга албай отурмакпыз. Анан кечирип кой, сен маданият министринин орун басарысың. Ооба.
Канча жерди кыдырдыңыздар? Мына жакында эле барып келген жерлерибиз Токтогулга бардык, Нарынга бардык, Кочкорго өзүнчө, Атбашыга өзүнчө дегендей, Баткенге барып келдик, Жалал Абадка барып келдик, Ошко дегендей. Анткени мына көзгө көз чагылышып, тизеге тизе тийишип баарлашкан такыр башкача болот экен да. Мына YouTube'га чыкканда жакшы, Instagramга чыкканда жакшы, телеканалга чыкканда жакшы, бирок адамдын жүзүндө мээри бар экен, көзүндө мээри бар экен айтат го. Кайсы жерге барсаң, кайсы жерге көзүңдүн нуру жетсе, ошол жерде бир махаббатың калат. Ошон үчүн мен айтат элем, баягы мекени сүйүш үчүн кыдырыш керек экен. Баягы өзгөчө ысык суукта элдин турмушун көрүп келген башкача болот экен. Анан быйыл эми көрүп атасыз да. 2019-жылы Кыргызстанды КМШда китеп окуш боюнча биринчи орунга алып чыгабыз деген ниетибиз болду эле. А дегенде сөз болот дейт, андан кийин өз болот дейт. Биз ниет кылдык эле. Андан кийин кичине амал аракет болду. Ушул багытта бир топ жакшы иштер болуп атат. Негизинен ушул багытта иштеп жүрөбүз. Кыргызстанда бар эле кайрыңар калды? Билбейм, райондордон биз барбаган бир да район калбады. Акыркы жолу Тогуз Торого бар элекмин деп мындан бир 3-4 жыл мурда айттым эле. Тогуз Торого деле 3 жолу барып келдик. Анын ичинде кыштын күнү дагы бардык. Бирок кыштын күнү Тогуз Торого барсаңыз бир кеңеш берейинби? Барганда бир ичимде көнүп алып чыгыңыз да. Мен кыштын күнү бардым. Машинада ысык барып эле чыгып, анан кийин бат эле тоңуп калыш. Анан ошондо билдим да, баягы тоңуп көз өтүп кетиптир деген сөз. Өлүп калыш мүмкүн экен. Ошон үчүн мындай кичине даярданып алып чыгыш керек экен да. Биз Бишкекте мындай нажик турмушта жүрөбүз да. Ошон үчүн ысык суукта жашап аткан элибизге абдан рахмат айтам. Ошо Тогуз Торого барганда аябай үшүдүк да. Үшүп анан кийин эртең менен чыксак, ошо жердеги бизди кабыл алган үйдүн кожойкеси жеңебиз мындай жука эле кийинип жүрөт. Анан айтып атпайбы, Бишкекке барсам жүдөп кетем, мага ушул аба ырайы жагат депчи. Ошон үчүн баягы ашказанда көңгөн тамагын жеш керек. Анан көңгөн жеринин абасы башкача, суусу башкача. Ушул кыйын турмушка карабай, кыйын аба ырайына карабай, ошол тоолорду мекендеп, жерибизди жер, элибизди эл кылып жүргөн биздин мекендештерибизге, аталарыбызга, апаларыбызга, карындаштарыбызга, бир туугандарыбызга чоң рахмат айткым келип атат. Нүкө, элдин жашоосу кандай? Эми билесизби, биздин эл аябай топуктуу эл, шүгүрчүл эл. Мындай караганда албетте аныбыз жок, мунубуз жок десең ал деле чыга берет. Бирок шүгүр деп айтканда жакшы нерсе да, анткени көздүн көрүп турганы кандай чоң бакыт, колдун иштеп турганы, кармап турганы, буттун басып турганы, тилдин сүйлөп турганы. Азыр канча адамдар бар, атын сурасаң айта албайт. Өз акыл эс жайында эле, бирок Кудай ушу тилден сыноо берген. Кээ бир адамдар төрөлгөндөн баштап көз ажиз болуптур. Мисалы, балаң өзүңө окшош десе түшүнбөйт экен, асман көк десе түшүнбөйт экен, анткени бул түстөрдү көргөн эмес да. Анан канча адамдар бар, мисалы, даратканага да бирөө жөлөп таяп барат. Ошон үчүн биздин элде мындай шүгүрчүл сезим бар да. Ошон үчүн береке бар. Мен Японияда жашап келдим. Ал жакта билесизби, баягы бир аз эле экономикалык кризис болсо, адамдар өзүн өзү өлтүргөндөр көбөйөт, мындай таштап ийгендер көбөйөт. А бизде болсо баягы Кудай берет, рызкы бир эшиги жабылса он эшиги ачылат деп тойлордо деле жыргап жүрөт. Болбосо атасы деле иштебейт, апасы деле иштебейт, өзү деле иштебейт. Бирок тойлорго барганда байкасаңыз мындай кирешеси 5000, чыгашасы 50 000, биздин элде бир береке бар да. Анан ошол элибиздин пейилине жараша окшойт деп ойлоп атам да. Мен тойлор боюнча анекдоттор чогулта баштадым да. Кече тойго барсам, элдер шадыраңдап отурат да, бирок бардыгы шашып атат. Дагы бир той бар экен. Дагы бир жака барыш керек эле. Өзү чындыгында жашоосу кандай элдин? Мен тофуктуу шүгүрлүгүм, Кудайга шүгүр билем. А бирок наны барбы? Ачкадан өлгөн барбы, жокпу? Мен билбейм, өткөндө бир сөз айттым го, азыр ачкадан өлгөндөрдү табыш кыйын, бирок токчулуктан өлгөндөр көбөйүп баратат го депчи. Өз билген менен тамакты көп жегенден, мисалы өткөндө бир алымдардын бирөөсүнүн сөзү мага жакты да, тойго барабыз дейт. Кечки саат 5:30-6-дан баштап түнкү саат 1-ге чейин тынбай жейбиз дейт. Уй деле мынча жей албайт деп атпайбы? Ошон үчүн ашказан деле, ден соолук деле бул чоң аманат. Ошол тамакты көп жегенден азыр билинбеген мен көп оорулар чыгат экен да. Ашказан дейт, баардык оорулардын уясы дейт да. Ошон үчүн эми ачкадан балким мен бир айта албайм муну, бир Кудай таала билет, бирок токчулуктан проблема көбөйүп баратат да. Убагында деле биздин ата-бабалар этти жеген, аябай мындай жакшы жеген, бирок эмне үчүн ден соолуктары жакшы болгон, алар кыймылдаган экен, ат минген экен. Азыр эми биздин убакта деле билесиз, телевизорду бир каналдан экинчи каналга бураганда чуркап барып биз бурачубуз. Азыр болсо жатып алып пульт менен башкарып калдык. Ошон үчүн эрте турсаң дейт, эрте жатсаң дейт, анан көбүрөөк кыймылдасаң ден соолук болот деген сөз бар экен. Эми бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо буюму барго. Ошол ар түрдүү изилдөөлөр жүргүзөт да. Анан өткөндө мен бир изилдөөсүн бөлүшкөм. Алардын бир изилдөөсүндө кайсы өлкөдө адамдар туура эмес тамактануудан өлүп атат. Ошону изилдегенде Кыргызстан 3-орунда экен. Туура эмес тамактануудан өлүп аткандардын бул эмне десе көп тамак жегенден. Анан мен айтам да, бизде кыйынчылык дегендерге кайсы кыйынчылык, тамактан өлүп атпайбы кырылып. Оору, мынагу жугуштуу эмес оорулар да, мисалы үчүн аллергия,
диатез, жана боор оору, бөйрөк, гемодиализ деп атпайбы? Жүрөк кан тамырлар оорусу, грыжа, мына ушул улуттук ооруларга айланып калды Кыргызда. Грыжаң жок болсо кыргыз эмессиң. Ушулар каяктан десе туура эмес тамактануудан деп чыгыптыр да, 3-орунда дүйнөдө туура эмес тамактануудан. Бул жанагы адамдар шүгүр кылганда да эми жөн эле олдунда шүгүр эмес, мындай тормузду тээп шүгүр кылыш керек экен дейм да. Тойлорго барсаң чындыгында дасторконду карап туруп коркуп кетесиң да. Дасторкондо эмне гана жок да. Туура эле. Бунун жоогун кантип беребиз? Эми анда эгер андай кылып дасторкон жайбаса да элге сөзгө калат. Муну да түшүнүш керек. Өзү бир жерге барып курсакты аябай тойгузуп жеген да үйгө пакет алып кеткен. Эми бул той мен үчүн башында муну карым катнашка за болчумун. Сен той кыладың, мен айтам да кыргыздын акчасы элде. Той кылдың, чөнтөгүңдө бир тиын жок, той кылам десең да тууган уруп алып келип жыйып тойуңду өткөрүп коет дечмин. Азыр бир аз перебор болуп кетип атат дейм да. Мен муну эмнеге сенден сурап атам? Маданият министрлигине карайбы ушул маселе? Эми билесизби, бул баардыгыбыз карай турган маселе. Анткени муну мыйзам менен жөнгө сала албайсың. Көпчүлүк айтат, Өзбекстанда тигинтип койду, Тажикстанда тигинтип койду. Эми бизде демократия башкача, адамдардын менталитети башкача. Ошон үчүн муну мындай деп чече албайсың да. Билесиз, ар бир нерсенин баасы эмнеде? Баасы ниетте. Тойду эмне ниет менен өткөзөсүң? Мисалы, 1,5 миллион атса, эртең бүрсүңдү көчөдө кол кармашып жүрсө, туура эмес ойлонбогула деп жарыялап коюш үчүн. Муну эмне деп коет? Жанагы өзбектер элан деп коет, Экинчиси, бата алыш үчүн, үчүнчү туугандардын баштарын, жүрөктөрүн бириктирип, сагынычтарды жазыш үчүн да. Бирок ушулардын баардыгы болуп атабы? Кеп мына ушундай болуп атпайбы? Бата алайын десең, ал жерде баягы даңка доңк, арак шараптар болуп кетип атат. Анда жерде бата тийбейт деген сөз бар. Андан тышкары туугандардын арасында ынтымак эмеслиги да бөлүнүп жарылып болуп атат. Бул себептен дегенде мага биринчи сөз бербей койду, устуканын жакшысын бербей койду, жакшы орунга отургузбай койду деп ушундан деле бир балекеттер чыгып атпайбы? Анан канча адамдардын убаракерчилиги, мисалы, кызыңа жакса күйөө балаңа жакпайт. Элестетип көрүң, бир тойго адам Владивостоктон келип атат. Канча иши калып атат, канча жол убаракерчилиги. Кыргызда бир сөз бар го, жол азабы, көрүү азабы деп. Ушу кыштын күнү тойлорго баратып кырсык болгон фактылар аябай көп экен. Ошон үчүн бир элди ойлосок да, анан ар бир той эмнеси менен баалуу. Мисалы, тамак качан жакшы тамак болот? Бир муктаждар, бейбечалар жегенде. Азыр тойго кайсыл бечара барат? Бүт курсагы токтор барат. Анан болгондо дагы капа болуп барат да, кече эле бир тойго $100 бердим эле, бүгүн да буга беришим керек депчи. Мындай ыраазы болбой барат. Адамдын жүрөгү жылыбаса, жүрөгү мындай мыжыгып турса, ал жерде бата кетпейт. Бата дегенде биз ойлойбуз да, алаканды жайып алып жакшы сөздөрдү айтыш депчи. Жүрөк жылыса, жүрөк ыраазы болсо ошол бата. Ошон үчүн бир ойлоно турган маселе абдан көп да. Андан тышкары сиз айткандай, ичкиле жегиле бирок ысырап кылбагыла деген бар. Адамдын курсагы бир чөйшөк тамакка тоет, бирок ал жерде биринчи, экинчи, бешинчи, кээде бир тойлорго барып буда катары 20 кой жеп келдик деп айтат. Айланайын. Ошол бир мен айтам да, ушул тойго ушундай эле бата алгың келсе, жетим үйлөр толтура, жетимдер үйлөрү, аксакалдардын, каарлардын үйлөрү бар, муктаждар бар, көчөдө бомуздор бар. Ошолорду чакыр да, 2 стол бер, анан көрөйүн. Ошон үчүн ойлоно турган маселе абдан көп да. Жок деген студенттерди чакыр, студент болуп жүргөн. Муну мен өтүнөн техникалык маселе бизге аябай түшүп атат да, эмне үчүн катып атат интернет, эмне үчүн Нуржигит агай келгенде катып атат интернет дейт. Өтүнүч, бул жерде биздин офисте ким азыр интернет колдонуп аткан болсо өчүрүңүздөр. Wi-Fi күч келип аткан окшойт да. Өтүнүч, бүт интернеттерди ашыкчанын баарын өчүрүңүздөр. Биз сыйлуу коногубуз менен адамдарды аябай көргүсү келип, уккусу келип атат ушул маекти. Келиңиздер. Той боюнча мен өзүм той өткөрдүм да. Мен балдарым үйлөнгөнгө чейин мен да сагышып айта берчүмүн. Бирок мунугу салттын туткуну болуп калат экен. Эчтеке кыла албай койдум мен. Мен деле жетимдер үйүнө барып, студенттерди чакырып, ушундай кылам деп жүргөн адаммын да. Жок. Бир күн келтирде мындай нук бар го, улуттук нук да, элдин сүрү дейсиңби, туугандардын сөзү дейсиңби, апамдын таасири билбейм. Мен колум көтөрүп эле, макул, дагы канча? Каяка? Ошондой, макул. Раз мен үчүн эң негизгиси эмне болду? Арак куюлган жок. Кудайга шүгүр, арак ичебиз дебей. Кудайга шүгүр, келин тетик жерге чыгып королева болуп отурам деген жок. Кудайга шүгүр, макул. Деп ушуларына эле ыраазы болдум да, бир кезде той бүткөндөн кийин карасам, башкалардын айырмасы жок, мен деле төгүп чачып турмун да. Көрсөм, мен азыркы кезде билбей калдым эмне деп айтышты. Өзүбүз ушул салттын өзүбүз туткуну болуп калдырбыз да. Муну үчүн чындыгында балким башка планетадан бирөөлөр келип туруп, тагы кылсаңар өлөсүңөр деп автоматтарды коюп кетеби, билбейм, барып же бир күн жарылабы. Тойлорго барасың өзүң деле, туурабы?
Минималдуу. Мисалы жакында бир тууган эжем өзүнүн уулун үйлөдү, жээним үйлөндү, бирок барган жокмун. Анткени бир жагынан эми бир тууганым түшүнөт, экинчи жагынан мамлекеттин кызматы аманат. Ал жака баргандан кийин кайра жумушка келип калыш бар. Анан кийин эми келгенден кийин жакшы иштей албайсың, анткени түндө уйкудан калгансың, жол жүргөнсүң дегендей. Бул билесиз да, офис деген келип алып эле ныксырап отура турган жер эмес да, ишти иштей кылыш керек. Ушул боюнча ушундай насаат барбы? Адам ырыскысын тапкан иштин майын чыгарат калыш керек депчи. Ал үчүн да жооп болот сөзүңүз айткандай. Ошон үчүн анан туура эле айтып атасыз. Мисалы койду азыраак союш керек, ысырапчылык болбосун, жанагындай ашыкча чыгачлар болбосун десе бардыгы эле макул. Бардыгы колдойбуз дейт. Бирок ким баштайт дегенде эч ким баштабайт да. Мен жылкы союп коеюн, кийинкилер баштай берсин депчи. Ошон үчүн ким баштап берсин? Сойбойн десе ал өзү жеген да. Эми билесизби? Мисалы үчүн мен элестете албай койдум да, тойду бир бой мен өткөргөндүчү, кафени берип алганбыз, 300 адамды чакырып алганбыз, бир бой жетпей эткени барбы? Эми өткөзүпсүз, эми муну көп айта бербеңиз. Анан айтат, Мыктыбек мырза өзүн өткөзүптүр, биз деле мындай кылабыз депчи. Мен азыр өтүп аткан тойлордун алдында меники али дализдей эле да. Азыр тойлорду көрсөң эми кечирип кой. Жанагы эмелер өздөрү уялып кетет го. Илгерки падышалар уялып кетет азыр тойлорду көрүп. Бирок билесизби, азыр адам дейт, канча бут кирсе ошончо кут кирет дейт да. Мына мисалы адам менен кошо 10 рызкы келет дейт, бири кайра коноктун өзү менен кетет дейт, 9 үйдө калат дейт. Бирок 1000 деген береке калат дейт да. Береке деген бул жакшы нерсе. Тен соолук бул береке, жакшы маанай бул береке, жакшынакай жар береке, жылмайып турганың, сүйлөп турганың, курсагыңдын тогу, алсаң амандыгы бул чоң береке да. Береке калат деген сөз бар. Мурда байкасаңыз, бир 2 бөлмө, 3 бөлмө үйлөрдө жашайт эле адамдар, ылайдан курулган. Бирок 30 адам келип, 100 адам келип, бадат болчу да. Анан канча күн болсо деле жүрө берет эле. Азыр эми 2 этаж чоң үйлөр бар, 3 этаж чоң үйлөр бар. 2-3 адам жашап атат, бирок 1-2 адам келсе ошол жерге батпай калып атат да. Көрдүңүзбү? Эмне үчүн мурдагы үйлөрдө береке болгон? Анткени тойлор үйлөрдө болгон. Адамдардын батасы үйгө кеткен. Азыр карасаңыз, ресторандар аябай гүлдөп атат, кафелер гүлдөп атат. Эмнеге? Анткени буттар, куттар кафедрге кирип атат да, баталар ошол жака кетип атат. Ошон үчүн терден тарынып атат, жок эми сөөк бизге калат эле деп. Ошон үчүн бул мисалы япондордун бир өзгөчөлүгү бар да, эгерде кафеге чакырсаң буга да ыраазы болот, бирок үйүнө чакыруу өтө чоң суйурматтын белгиси. Америкалыктардын арасында деле ошондой. Ошон үчүн мындай үйгө конок чакырсак жакшы болот эле. Анткени ушу баталар үйгө кетсин, куттар үйгө келсин, ырыскы үйгө келсин деген. Үйгө чакырайын десең, о, үйдөгүлөр чырдап эдеген, ошончо идишти жууйбуз, ошончо ашты деп кафе жаман үйрөтүп коюптур да. Азыр кемпирлерин чай ичти деле кафеге барып ичет. Мурда ушулончо бир тамаша бар да, өткөндө ким кудулдардан бир айтып атпайбы? Мурда дейт, кимдин үйүндө келин бар деп кемпирлер сүйлөшкөн да, бабишелер сүйлөшүп, ошол жерге баралы да чай ичип отуралы, келин кызмат кылат деп. Азыр эми кимдин үйүндө келин жок деп. Анткени билесизби, баягы мурда коноктошконго бардыгыбыз даяр элек. Бул бир сөз бар да, адам дейт, ибадат менен бейисти табат дейт, бирок кызмат менен жараткан өзүн табат дейт да. Келгенде бирөөгө кызмат кылып койсоң, бата ошондон кетет. Бата алабыз деп эле кыйналып атабыз. Кой соебуз, жылкы соебуз, андан кийин канча чыгашы болобуз. Бирөөгө кызмат кылып кой, ошондон бата аласың. Мисалы үйгө бирөө жарым келсе, тамагыңды берип койсоң, чайыңды берип койсоң, анан айтат го ашың болбосо дагы ашың болсун деп жылмайып койсоң, мына ушундан аябай чоң бата кетет. Ошон үчүн эмне үчүн эми азыр анткени бүт эле кафе болуп калды. Азыр эми кызматка көнгөндөр, кызматка таксалгандар азайып баратат да. Бул бир. Экинчиден эмне үчүн идиш аякты жалаң эле аялдар жууш керек? Кепин ушундай болуп атпайбы? Баары жуусун, бала чака жуусун, күйөөлөр жуусун. Ошон үчүн бул өтө маанилүү нерсе да. Мына жерде суроолор бир эгер Нуржигитке сурооңуздар мындай олуттуу болсо, урматтуу туугандар, бериңиздер. Мен азыр мүмкүнчүлүк бар. Бизде конокто Кыргыз Республикасынын маданият министринин орун басары отурат. Ушул маселеде, ушул жаатта суроо берсеңиздер болот. Мен өтүнөм сиздерден бүгүн бир аз адептүүлүк кылалы, суроолорду да бир эмне дейт мындай бир олуттуу деңгээлде суроолордон берели. Биздин дагы интернетибиз катып атат экен, урматтуу техникалык тейлөө кызматы дейбизби? КТРден артта калабызбы? Келгиле. КТРди катпайт. Биздин конкурентибиз КТР. Жакшы. Мен дагы бир суроом бар. Бүгүн балким мен атуу Кыргызстандын катарда бир атуулуу катары сурайм да, бул мамлекеттик кызматкерге бере турган суроом. Менин оюм туура эмес болушу мүмкүн. Мен мамлекеттик иште иштебегендиктен, азыркы мамлекеттик иштин абалын билбегендиктен мен туура эмес айтышым мүмкүн. Бирок мага кызык ушул суроо. Кээ бир министрликтердин эмне иш кылып атканын билбейм да нүкө. Мен билбейм, мисалы үчүн кээ бир министрликтер эмне иш кылат булар.
саны бирөө же укпаса, же бир таасири болбосо, ички эл чарбасына эч кандай таасири жок, бирок бюджеттен акча алып бир килтеге министрлик болгону бир мониторинг менен отургандары да бар да. Эмне кылып атасың? Биз мониторинг этип атабыз, биз мониторинг этип атабыз, биз мониторинг этип атабыз. Же анын мониторинг эткенин бирөө угуп койсо. Силер министрлик эмне иш кылат? Жакшы суроо. Азыр Маданият министрлигине караштуу тармактар көп. Бул ошол эле театрлар, клубтар, ошол эле китепканалар, ошол эле музейлер, ошол эле мына филармония, анан окуу жайлар бар жанагы өнөргө үйрөткөн. Айтор тармактар бир топ эле. Анан албетте сырттан караган кишиге билине бербейт, бирок билесизби, мына мыйзамдар чыгып атат, токтомдор чыгып атат. Анан мисалы жакында бузуулар жөнүндө кодекс чыкты. Ошо кайра токтомдорду, мыйзамдарды ылайыктап жазыш керек. Негизинен мына биздин аппаратта 45 адам иштейт, борбордук аппаратта. Бардык болуп Кыргызстанда мамлекеттик кызматкер катары министрликте 180 адам иштейт да. Ушундай иштер менен алек болот экен көпчүлүгү. Анткени жанагы токтомдорду чыгарыш оңой нерсе эмес, закондорду чыгарыш оңой нерсе эмес. А дебиз бу дебиз мыйзам деген, токтом деген бул өлкөнүн баягы кан жүгүрткөн системасы да. Ошону менен система курулат, ошону менен мамлекетте тартип болот, эреже болот дегендейчи. Ушуга аябай көп күч кубат кетет экен. Көбүнчө баягы сөгүш алгандар убагында токтомдун долбоорун даярдап бере албады, убагында мына мыйзамдарды даярдап бере албады. Ушундай жактар менен алек болгондор көп экен да. Андан тышкары мына опера, балет театрга барсаңыз, алардын өздөрүнүн репертуарлары бар. Мисалы пьесаларды коюп атат, спектакльдерди коюп атат, атайын бир программаларды даярдап чыгып атат. Андан тышкары мына китепканаларда деле иштер оңой эмес. Мына быйыл Кыргызстанда мамлекеттен бир тыйын албай туруп 14 миллионду китеп топтолду. Бул ким менен болду? Бул бир адамдан бир китеп деп жаштардын демилгеси болду да. Өзү өнүккөн мамлекеттердин бардыгында эле ошондой. Биз ойлойбуз да, маданиятты маданият министрлиги көтөрөт деп. Жок, маданиятты эл көтөрөт. Маданият министрлиги ошого баягы эрежелерди, шарттарды же бир системаны түзүп берүү менен гана, саясаты менен гана алек болот да. Анан кийин эмне үчүн ал жакта жакшы иш кетип атат? Анткени мамлекет бардыгын өзү кылабыз деп албайт да. Элден жакшы демилге болсо, бейөкмөт уюмдардан жакшы бир идеялар болсо, ошолорду каржылап, ошолорду колдоп коет. Мына мисалы Тамашоу деген бир жакшы долбоор бар, Эрмек Нурбаевдики. Азыр ошону колдой баштадык. Мурда байкоочуна репетиция өткөзгөнгө да жер тапчу эмес экен да. Жакында биз мына Орус драма театрын бердик, ошол жерде репетиция өткөздү, кайталады, андан кийин жакшы бир программаны сунуштады да. Анан жерлерде өткөзөт экен, ошол эле Кызыл Кыядагы, Оштогу, Жалал Абадтагы биз бүт бардык жерде аянтчыларды түзүп беребиз. Анан бир адамдан бир китептин балдарына да колдон келген жардамды көрсөтүп атабыз. Мисалы бизде китепканалар бар, театрларда жакшы жолугуштарды өткөзүп атат, же болбосо бир иш-чараларда маалымат караштарын жиберип атабыз. Ошентип элдик демилгелерди колдоо менен элге жакыныраак болуп атабыз да. Анан министрибизге деле чоң рахмат, ошол жетекчилигибизге чоң рахмат, өкмөттүн аппаратындагы, президенттин аппаратындагы. Элге чыгалы, баарлашалы десек жакшы жактар түзүп берип атат. Мына мисалы адам мурда стадионго эмнеге барышат эле? Эрежеси уруш көргөнү, же бир концерт көргөнү, жылдыздардын же болбосо футбол көргөнү барыш. Жакында Жалал Абадта эл толду. Стадионда эмне үчүн? Китеп окуш акциясын кылыш үчүн. Биз ушуну бир ниетти кылдык эле да. Мисалы Реал менен жанагы Барселонанын оюнуна кандай адамдар барса, биздин стадиондорго окуш үчүн ушундай барсын деп. Ошо тилектер келип атат. Айтор иштеп атат ушул багыттарда. Анан азыр мына көрдүңүз, филармония ремонттон өттү. Бул деле биздин жүзүбүз экен. Жакында мына көрдүңүз го, ШОСтун өкүлдөрү келгенде, президенттер келгенде жүзүбүз жарык тосуп алдык дегендей. Андан тышкары азыр улуттук статустагы бардык драма театрлар, Бишкектеги драма театр, Оштогу драма театр, Орус драма театры, ошондой эле опера театр ремонтун өтүп атат. Бул миллиондогон долларлар түсүп турган долбоорлорда. Айтор иштеп атабыз колдон келишинче. Сон, демек иш бар. Көчмөндөр оюн көрдүңүз, Көчмөндөр оюну айтканга оңой, бирок ошол программаны даярдашты элестетип көрбөйсүзбү? Канча режиссер, канча драматург, канча артисттер, канча актерлор. Маданият министрлигинин иш-чарасы болду. Албетте, булардын бардыгында керек болсо мына Болот Миңжилкыевдин же болбосо Даркүл Күйүкованын юбилейлерин өткөзгөндө биз биринчи орунда турганыбыз бул кадыр эсен нерсе. Бирок мына Турдак Нусубалич бул мамлекеттик ишмер, маданий ишмер эмес. Ошолдо деле баягы негизги ролдорду ойнойбуз да, иш-чараларда, мына филармонияда болгон иш-чараларда айтор. Мүмкүн мынау агартуу барбы? Эл агартуу дейбизби? Адатта жана советтик номенклатурада эл агартуу менен билим берүү министрлиги иштечү да. Аталышы да ошондой болчу, агартуу министрлиги, эл агартуу министрлиги болчу илгери. Азыр бул агартуу миссиясы силердин министрликке карайбы? Маданият бул агартуубу? Азыркы мына формацияда биздин рынок экономикасында агартуу бул эмне? Маданиятпы же дагы эле билим берүүбү? Билесизби, Мыктыбек Арсланбек да агартуучу.
Агартуу деген биз ойлойбуз да жанагы эки жерде 2004 же болбосо Омдун закону же Ньютондун закону же болбосо жанагы таң кести же болбосо билбейм астрономиянын мыйзамдарын үйрөткөндө эле биз агартуу деп ойлошубуз керек да. Адепти, илимди, билимди, ыйманды үйрөтүү бул агартуу. Мисалы ушуга чейин Омдун законун мен турмушта колдоно элекмин. Же болбосо таң кесте мен колдоно элекмин жашоодо. Бирок көчөдө келатканда кийин биринчи салам ачыш керек. Муну күн сайын колдоном. Тамак ишердин алдында колду жууп отуруш керек. Муну күн сайын колдоном. Апанын көңүлүн көтөрүш үчүн кандай сөздөрдү айтыш керек. Муну күн сайын колдоном. Үй бүлөдө мисалы аялдын кадырын жетиш үчүн эмне кылыш керек? Баланы тарбиялаш үчүн эмнелерди кылыш керек? Ушулардын баардыгы илим билим. Биз илим билим десе эле баягы китептеги теорияны ойлобошубуз керек да. Жашоонун өзү илим. Мисалы тамак ичиштин да илими бар. Адам менен сүйлөшүштүн да илими бар. Улууга мамиленин да илими бар. Ушундай бир интервьюларды бериштин да илими бар экен. Мына сизден көп нерселерди үйрөнүп атпайбызбы? Ошон үчүн агартуучу деген ушуларды билген. Мисалы бизде качан илим билим берүү же маданият министрлиги болду эле тарыхта. Бирок Токтогул атабыз агартканбы? Агарткан. Калыгул атабызчы, Жеңижок атабызчы, ошол эле Барп атабыз, Арстанбек атабыз. Мисалы караңыз, ак бараңдын кундагын аталбасаң сунбагын, эрмин десең душмандан эки көзүң жумбагын, өтүп кеткен иш үчүн өкүнүп балаң урбагын деген саптарды азыр ушунча профессорлор биригип жазып бере албайт. Ошон үчүн агартуу бул оозунда сөзү бар, башында акылы бар, жүрөгүндө ыйманы бар, жан дүйнөсү бай, руху бай, акылы мындай азыктанып турган инсандардын кыла турган иши да. Мисалы сиз мамлекеттик иш эмес. Жок, мамлекет деген ким? Сиз деле мамлекет, мен деле мамлекет. Мамлекеттик институттар деп атасыз го, Албетте, мисалы алардын негизги иши, бирок бул мамлекет бул мен деген сезим келмей сайын адамдар ушинтип жүрө берет да. Азыр таң калам, Кыргызстандын жарандары отуруп алып мамлекет эмне кылып берди деп сүйлөшөт да. Мамлекет деген бул жөн эле ошол президент же премьер-министр же парламент эмес. Мамлекет деген жарандар, мамлекет деген ошол аймак, мамлекет деген туу, герб, ушунун баардыгы мамлекет да. Ошон үчүн жаран деген ким? Бул мамлекет менен адамдын ортосунда укуктук байланыш. Эгерде жаран болбосо каяктагы мамлекет? Болгону бул территория топурак, таш, тоо, тала болуп калат, баягы кыргыз жеринде ырдалгандайчы. Ошон үчүн агартуу дегенди ата эне да агартуучу. Анткени эң негизги тарбия үй бүлөдөн башталат. Айтат го 3 жашка чейин негизги тарбия берилет депчи. Ошон үчүн баягы ушул жоопкерчиликти алышыбыз керек да. Кийинки мезгилдерде мына садикке бердик, бала бакчага бердик. Алар тарбиялаш керек деп ата энелик милдеттен кайтып атат. Бул тирүүлө туруп жетим болгон жаман экен. Үйүндө ата энеси турат, баласына караганда сотка маанилүү, Кемаль жөнүндө сериал маанилүү, Күжүмпө жөнүндө сериал маанилүү. Ошону көрүп атканда баласы келсе ары барып ойно, мен кино көрүп атам деп карасаңыз, эмне үчүн мурда балдар башкача чыккан? Көрсө, ата эне үчүн биринчи орунда турчу экен. Карасаңыз, алдей, ак бөбөк, ак бешикке жат бөбөк, такшал, өз, өөн деп баягы ырларында эле балага сиңире берген да. Тарбияда кеткен, насаатта кеткен. Анан азыр болсо биз сотка чукулап отуруп, карышкыр келатат деп алдап коебуз, баланы калпчылыкка үйрөтүп атабыз. Айтор агартуу миссиясы бир эле мисиликтерге таштап койбош керек. А мисиликтин деле кагаз иштери бар, анан өздөрүнүн жанагы күнүмдүк иштери бар, анан кийин жанагы калыпка түшкөн функциялары бар. Анан ошон үчүн баягы мектептер балдарды тарбиялаш керек. Мектептин милдети билим бериш, а тарбия бул ата эненин милдети биринчи кезекте. Ушуну унутпасак жакшы болот эле. Мен кечирим сурайм. Ушул суроого жооп алгым келет да баары. Бүгүн агартуу ишин мамлекетте кайсы орган аткарат? Агартуу ишин билим берүү министрлиги, маданият министрлиги, бирок саламаттык сактоо министрлиги дагы. Анткени бул канткенде адам ден соолугу чың болот. Ушул багытта алар профилактикалык иштерди жүргүзүп атат. Ошол эле мезгилде мына маалымат тармагында медиа грамотность деген бар. Финляндияда бул аябай жолу коюлган. Ошол эле айыл чарба тармагы деле агартуу. Анткени жерди иштетүү бул өтө чоң өнөр. Мисалы, бир эле уйдан бизде балким жарым челек, жарым чака алсак, кээ бир өлкөлөрдө 2 чакага чейин алат экен. Мисалы, Голландияда. Ошону да үйрөнүш бул агартуу. Агартуу ар бир тармакта болуш керек. Ошол эле КТРК маалымат каналдары, мисалы, илим билим деген атайын канал ачылды ЛТРдин базасындачы. Анан мына YouTube'дан сиз деле эмне максат менен ачтыңыз? Мен деле сизге суроо берип коеюнчу. Журналисттер жалаң суроо бересиздер, тигиле жооп бербейсиздер. Эмнеге ачтыңыз ушуну? Айтыңызчы. Жок, бирок бул мамлекетке эч кандай тиешеси жок. Жок, мен мисалы ушул интернет тармагында деле мамлекет жооп берет, ушул мүмкүнчүлүктү берип атат. Мамлекет жооп берет, бирок менин мамлекетке тиешем жок. Антип айтпаңыз, сиз мамлекеттин эң маанилүү адамдардын бирисиз. Анткени мамлекеттин эң чоң байлыгы ким? Жок. Сен сурап атасың да, сиз YouTube каналын эмнеге ачтыңыз? Бул мамлекеттик иш эмес, мен жеке демилгем. Иши кылып агартуучу, мен сурооңузга жооп бергендей болдум го дейм. Түшүнөбүз, кийин кайра көрүп отуруп түшүнүп алабыз иншалла. Эмне пландар бар алдыда? Эми пландар көп.
Мына быйыл мисалы КМШда китеп окуш боюнча биринчи орунга чыгалы деген ниетти койдук. Өзү жылына бирден ниет коюп туруш керек экен. Баягы мамлекетте эле жылына бирден жыл деп атайт го. Мисалы сан ариптештирүү деди, чындыгында сан ариптештирүү тармагында аябай көп иштер болду. Бул айтышка оңой болгону менен абдан кыйын иш экен. Мына мисалы биринчи вице-премьер-министрибиз Бороновго жооп берет мамлекеттин атынан, өкмөттүн атынан. Биздин министрликте мен жооп берем. Канча каражат керек болот экен, канча адис керек болот деген. Мисалы бизде азыр бир да айтишник жок, ушул тармакта баратабыз да. Анан эми пландар боюнча ошо жакшы нерсени сактап калыш керек, жаман нерседен баш тартыш керек да. Анан стратегиялык план бар, мисалы мамлекет аракет кылды 2040ка чейин ушундай план түзүп алалы депчи. Анан жылдык план бар, кварталдык план бар, керек болсо күн сайын план менен жашаган бар. Бирок мен бирдекени байкадым. Японияда жүргөндө, Америкада жүргөндө план менен жашаш мага жеңил болчу да. Жеке менин план менен. Мисалы МКда муну менен жолугам, бул күнү бул саатта муну менен жолугам. Бизде аябай кыйын экен. Күн сайын план менен келем, планымдын кээде 10дон 1 аткарылбайт. Неге билесизби? Анткени бизде мындай экен да, өтүп бараттым эле, сага бир кабар алып коеюн деп кирдим деп эле убактымды алгандар аябай көп экен. Анан кандайсың, ден соолугуң жакшы, бала чакаң тынчпы дегиче бир жарым саат өтөт. Биз эми көңүлдү сыйлаган элбиз да. Карасаңыз, сиз деле көңүлдү сыйлап той өткөрөм деп атпайсызбы? Анан кой ай, менин планым бар эле, мамлекеттин иши калды деп айтайын десең, мына бул кызматка көтөрүлүп алып киши менен сүйлөшпөй калыптыр деген сөздөн коркот экенсиң да. Ушундай бир жактар бирөөнүн, мисалы өткөндө Идрис деген жана акын бар эмеспи, айтып атпайбы? Бир досума барсам дейт, америкалык досум. Үйүнүн жанынан өтүп баратып эле тыкылдатсам дейт, эшикти ачып туруп, ушундай кичине ачып туруп, мен сени чакырдым беле, экөөбүз макулдаштык беле деп айтты дейт. Анан таң калдым дейт, кирсең кир деди, бирок 10 эле мүнөтүң бар, мен иш кылып атам, катуураак сүйлө деди дейт. Анан тамак сап атыптыр дейт. Анан мага тамак сап атып деп ойлосом дейт, ошол тамагын идишке салды дагы рюкзагына салып алып, мен бир жака баратат элем, калганын жолдо айтасың, мен убактым түгөндө деп айтты дейт да. Ошондой бир алардын менталитети башкача. Анан бизде чындап план менен иштеш аябай кыйын экен. Таанышып коеюн деп киргендер бар, министрге кирип чыгып баратып сага да жолугуп коеюн дегендер бар. Негизинен ушун бир маданият жагын аябай караш керек экен. Анан баягы мамлекет үчүн бөлүп койгон убактын көпчүлүгү адамдардын көңүлүндө кетип калат экен да. Ошон үчүн ушул жагынан ойлонуш керек. Анан эми мега пландар бар, коомдук пландар бар, жеке пландар бар, үй бүлөлүк пландар бар. Анан айтат го, мындай күлдүрөйүн десең планыңды айт дейт. Анткени келечекте бир аткарылбай калса, адамдар күлүшөт экен да. Ошон үчүн өзгөчө мындай бир турмуштагы жеке пландар, жакшы пландар болсо элге айта бербе дейт. Анткени бул сен менен жараткан ортосунда сыр болуш керек. Адам бар жерде, жакшылык бар жерде, адамдын ичи тартык болот дейт, көрө албастык болот дейт, кызганыч болот дейт. Ошон үчүн өзгөчө үйлөнөрдө, же бир машиналарды, үй аларда, же болбосо бир жакшы иштерди анча айта бербеген эле жакшы дейт. Мына жерде мен интернет катып, мен ушу элдерден аябай суроолорду алып берейин дедим эле да бүгүн. Өзү бүгүн биз Нуржигитти чакырууда мен эме жанатан бери акылым качырат, бир нерсе сурайын деп унутам. Муну жазып коюп атасыңарбы? Жазылып атабы? Ошондон соң эгер муну катып атат дейт, эгер начар чыкса, эртең биз жазылган вариантын салып коебуз YouTube'га. Болду, акыл ордуна келди. Биз өзү Нуржигит сени чакырууда бир теманы тегереңде сүйлөшөлү деген планыбыз бар болчу. Көрүң, мына биринчи амандашканыбыз жарым саат болду. Бул амандашкан каякта жүрөсүң, эмне иш кылып атасың, кандай деген эле сөзүбүз жарым саат болду. Кыргызбыз го. Биз сени менен бүгүн ийгилик жөнүндө сүйлөшөлү дегенбиз. Себеби муну азыр мен өзүмдүн шагирттериме бир ушундай ишкана ачканбыз, ийгилик академиясы деп, тренинг борбору. Бирөөнүн мындай назары үчүн деле ачкан жокпуз. Ушу балдар өзү деле үйрөнөйүн десе майдан жок. Мисалы бизнес боюнча бир нерсени үйрөнөйүн десе үйрөтө турган майдан жок. Мамлекет саясат менен алек, ар ким өзүнүн колунан келишинче билгенине жараша бизнес баштайт, ар нерсе кылат. Анан ошол эле учурда четтен ар түрдүү тренерлер келет, акчасын алып, мотивация демиш кылып бир нерсе кылып кетип, кел өзүбүздүн күчүбүз менен өзүбүз эле кылалы деп ушу ишкананы ачып, азыр Кудайга шүгүр 9 айдан бери иштеп атабыз да. Бардыгыбыздын баш отубуз менен урунганыбыз ийгилик. Ошо ийгилик деген нерсе кандай, ийгилик эмнеде болот, эмне кылыш керек? Биз мындан кийин да чакырганда конокторго ошо ийгилик жөнүндө маек кылууну сунуш кылып атабыз да. Келиңиздер элге бир ийгилик жөнүндө сүйлөйлү. Эрге тийгенде эмне ийгилик? Мисалы да эми балалуу болгондо эмне ийгилик? Жөн эле мындай жалпы сөздөрдөн конкреттүү бир формулаларга, бир конкреттүү кадамдарга өзгөчө
мен муну сага берип атканым, сен диний тарапты да билген адам, мамлекеттик иште жүрөсүң, иман фондун жетектедиң бир канча жыл. Аябай жакшы сүйлөйсүң, адамдар менен баарлашасың. Ийгилик эмне өзү? Senin tajribаңдан дейбизби, сенин түшүнүгүңдөн дейбизби? Сен кандай кабылдайсың ушул кубулушту? Билесизби, ийгилик бул абал, жан дүйнөңдүн абалы, түшүнүк. Мисалы, мага бир аябай жагат да, бирөө келип айтат дейт. Мен аябай жакшы жумуш таптым деп аялыначы. Жакында мен аябай байым десе, жок дейт да. Биз байбайбыз дейт. Анткени биз анча эле байбыз дейт. Мен үчүн сен барсың, сен үчүн мен бармын. Жакшынакай балдарыбыз бар, алты саныбыз аман, үйүбүз бар. Жакында биздин акчабыз көп болот дейт да. Кийинки мезгилдерде мен ушундай байкап атам, ийгилик десе эле бай болуш түшүнгөндөр көбөйүп барат. Эланайын акчаң миллион, бирок жүзүңдөн жылмайың кетсе, жүрөгүңдөн тынчың кетсе, эмнеси ийгилик? Адам айтат го, бүт дүйнөдө балекет согуш болсун дейт. Кудай бетин аргысында бүт дүйнөдө мындай аламат болуп атса дагы жүрөгүндө бепилдик болсо дейт, сенден бактылуу киши жок дейт да. Бирок бүт дүйнө мемиреп турсун дейт, бүт дүйнө бейиш болсун, бирок жүрөгүңдө бир тынчсыздануу болсо дейт, сенден бактсыз киши жок дейт. Ошон үчүн ийгиликти адам өзүнө эле издеш керек да. Мисалы, бирөө бар го, жанагы сапарга баратат дейт. Анан алдына бир акылман чыгып, каяка баратасың десе, алыска сапарга. Эмнеге десе, ийгилик издеп, бакыт издеп десе, бакытты дагы ийгиликти да өзүңдөн издейт да. Ийгилик деген бул өзүңдүн мүнөзүң. Адам мисалы билесизби, жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайра чөт көзүңө дейт. Сен кандай болсоң, ошого жараша эле табияттан жөөп аласың, чөйрөңдөн жөөп аласың. Мен айтам да, баягы жашоо бул күзгү сыяктуу да, күзгүгө жылмайсаң, күзгүдөн жылмайган элесиңди көрөсүң. Кабагыңды бүркөсөң, кабагың бүркүлгөн элесиңди көрөсүң. Талаага чыгып кыйкырып туруп, мен сени өлтүрөм десең, тияктан жаңырып келет, мен сени өлтүрөм деп. Мен сени сүйөм десең, мен сени сүйөм деген жаңырып келет. Ошон үчүн бул ийгилик сенсиң да, эмнени асманга таш ыргытсаң, колуңа пакта же алтын болуп түшпөйт да, же жерге арпаны эксең, буудай болуп чыкпайт. Ошон үчүн ийгилик бул сен. Жакында бир менин шакиртим бар, Алмаз Жуманазаров деген. Ийгилик бул сен деген китеп жазды, ошого мен кошулат элем. Анан көпчүлүк эле мындай кантип ийгиликке жеттиң десе тартын байлай баштайт да, мен тигинтип, моментип депчи. Өзү жаш эле. Биз курактылар деле, бизден кичүүлөр деле кантип ийгиликке жеткенди үйрөтүп беришет. Бирок мен ушуга макул эмес элем, анткени ийгиликке ким жеткен? Өлгөн адамдардын арасын издеш керек да. Анткени Айтматовдун баягы сөзү бекер сөз эмес. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болду. Сен 99 жылга чык, 98 жыл адам бол, 99-жылы бузулуп кет. Бул ийгиликтин жок болгондо да банкрот деп коет. Ошон үчүн ийгилик деген жараткан эми узун өмүр берсин, бир учур келет. Денебизден рухубуз бөлүнөт. Ошо бөлүнүп бараткан мезгилинде мага бир белги келсе, кулум, пендем, сен жакшы жашадың, жашоонун аманаттын акысын бердиң, амалыңдан ыраазымын, кадамыңдан ыраазымын, жамалыңдан ыраазымын дегенде бир белги келсе, ошол ийгилик да. Ошон үчүн баягы айтат го, акыркы демиме чейин ыйман бер, акыркы демиме чейин мага адамгерчилик бер, жакшы сапаттарды бер. Алда туура эмес экен. Акыркы демиме кошо. Түшүнүңүзбү, ушул түшүнүңүзбү деп коем сизге. Кантип айтышка менин акылым жок. Сиз адам кылсыз, мен да сизди абдан жакшы көрөм, сөздөрүңүздү угам. Анан ушул сөздү айткым келип атат, ошон үчүн мен муну түшүнөм, азыр аракет кылып түшүнөм. Баягы билесизби, жанагы ушул тилек кылганда, дуа кылганда бир көз ирмем дагы напсиме баш ийдирбе дегенди мантип түшүнүп атам да, бир көз ирмем дагы. Анткени биз бир көз ирмемди адашсаң, бул бир өмүр адашып калышы мүмкүн деген. Ошон үчүн бир ырда жазбадым беле баягы, 1 секунд бул самолеттон кечигүү, 1 секунд бул жанган отту өчүрүү, 1 секунд бул бир кылымда жуулгус, бир чоң ката, бир чоң айып кетирүү депчи. Ошон үчүн секундтарыбыз туура өтсүн. Ар бир секунд сайын жалкоолук менен күрөшүш керек экен. Ар секунд сайын жаман ойлор, жаман ниеттер менен күрөшүш керек экен. Бул жашоо, сыноо жашоосу деген ошол экен да. Экзаменден өтүп атабызбы, өтпөй атабызбы, аны биз билбейбиз. Бирок ушул бир учур келет, өзүбүздүн амалдарды жанагы таразыдан көргөндө, ошондо кубанып турсак, ошондо жүзүбүз жарык болсо, ошондо жүзүбүздө жылмайып болсо, ийгиликти ошол деп түшүнөм. Рахмат. Аябай жеткиликтүү да түшүндүрмө. Даңк дегенди кандай түшүнөсүң? Чыныгы даңк бул эмне? Кээ бир адамдар болгон экен да, ошо мени эч ким билбей эле койсо депчи. Ушундай адамдар болгон экен, баягы аркасынан шакирт түшүп, анан ушундай кумир тутуп, ушунчалык тарапкерлер көбөйүп баратканда, бир туура эмес атайын кылып койчу экен да. Эмне себептен дегенде, мен буга татыктуу эмесмин. Ушунча адам мени сүйгөнгө, мени өрнөк тутканга татыктуу эмесмин. Мен антисем деле ишенбей атат деп туруп, эми кечирип коңуз кээде төшөктү булап койгондор болгон экен, атайын. Ушул сөз таркап кетсе экен депчи. Ушундай адамдар болгон да. Кээ бир адамдар болгон, мисалы чоң кызматка дайындайын десе, барып падышага айта албайт да, мен сенин сөзүңө каршымын, ал кызматка барбайм деп. Анан бир адам болгон экен да, ушул боюнча бир икая дагы бар.
үйлөнсөм кандай адамга үйлөнөйүн деген мезгилде айтат экен, сен түкүнчө жерде бир адам бар, ушинтип жүрөт, дубана апейин, ошого барсаң ошол кишиге айтып берет деп. Анан издеп барса баягы адам чыбыкка минип алыптыр дейт. Чыбыкка минип алып ала бери чапкылап жүрөт дейт. Анан жакыныраак келсе айтат, атым тебет арагыраак тур депчи. Анан көңүлү калып, эми ушунча болду, сурасам сурабасам болду аппендиден деп анан эми сурай берейинчи, менден эмне кетиптир, ушунча келдим деп анан сураганда, кандай суроң бар дейт экен да, десе, кандай аялга үйлөнсөм пайдалуу болот дегенде, ал мынтип жооп берген экен, бир аял бар сенин пайдаңа, бир аял бар сенин зыяныңа, бир аял бар ал сенин пайдаңа же зыяныңа деп. Чечмелеп бериңизчи, бул хикмат сөздөрүңүздө дегенде айткан экен. Сенин пайдаңа дегеним мындай көз ачып көргөндө сен болсоң, ал бүт жакшылыкты сага байланыштырат, жашоонун рахатын, өзүнүн сезимдерин. Анан эгерде мурда бир жесир болгон же ажырашкан анан балалуу болсо, ал сенин зыяның. Анткени эмне кылсаң деле сенден мурда баласын ойлоно берет. Анан бирок баласы жок болуп, ажырашкан же жесир болсо, сенин пайдаңа же зыяныңа. Мурдагысынан жакшы болсоң сенин пайдаңа, мурдагысынан жаман болсоң сенин зыяныңа деп. Көрдүңүзбү? Анан эмнеге мындай дубана кейпин десе, эмнече мындай адамды күлдүрө тургандар апенди болуп жүрөбүз, аябай даанышман экенсиз дегенде, мени бирөө бир чоң кызматка бар деп айтты эле. Бирок казы бол деген, адамдын тагдырын калчагдай мен киммин, адашып калып акыретте жооп бербейин деп анан ушул кейпке кийип арам кутулуп кеткенмин деп айткан экен да. Ошон үчүн атак даңкка кызыгуу дагы бул жакшы нерсе эмес, ушуну бир айтып коеюн. Адам качан ийгиликке жетет, качан кичпейил болгондо. Билесизби, адамдын бир аты же болбосо минген машинасы, ал болгону темир, телефонуң да темир, же акчаң бул болгону кагаз. Адамды ардакка, наамга, зыяпатка ал жеткизбейт. Адамды кичпейил жеткизет экен. Анткени башта экинчи жыр бар дейт, бирөө 7 кабат асманга жетип турат дейт, бирөө 7 кабат жерге кирип турат дейт. Мен деп керкейсең дейт, алдыңкы чынжырың тартылат дейт да. Эгерде кичпейил болуп, сен жакшы, мен жаман, сен будай, мен саман десең, үстүңкү чынжыр тартылып, даражаң көтөрүлөт дейт. Кээде бай текеберден өзүңдү кыйын ойлой бересиң, бул өзүңдүн көзүң кыйын көрүнөсүң да, бирок башкалардын көзүндө сенин даражаң төмөндөп кете берет. Бул рефлексия деп коет да, адамдын өзү жөнүндө өзү пикири бар, бул бир. Анан адам жөнүндө башкалардын пикири бар, бул дагы. Ар кимдин ар башка пикири бар. Бирок чындыгында кандайсың, аны бир жараткан билет. Ошон үчүн бай тилек кылышканда даражамды көтөр, жердегилердин арасында дагы, асмандагылардын арасында дагы деп. Кээ бир адам туулганда билесиз да, адам бар эле туулганда адамдар кубанып тосуп алат, сүйүнүп тосуп алат, сүйүнчүлөп тосуп алат. Кыргызда деле ошондой го, сүйүнчү десе бересиң. Бирок кетип атканда кээ бир адамдар кубана деген да. Ошондо сен кетип атканда адамдар кубанбасын, адамдар ыйласын дейт. Асмандагылар сүйүнүп тосуп алсын дейт. Анан бул жактагылар сен кетип атканда кубанып, асмандагылар ачуу менен тосуп алса, ийгиликсиздик, бакытсыздык ошо деп ушундай бир кеп бар экен. Мына жерде бир эки суроо түшүптүр. Роза Азимова дейт. Салам алейкум, Аллах разы болсун. Нуржигит Кадырбеков, сабактарыңызга кантип катышсам болот? Сабак өтүп атасыңбы бүгүнкү? Каерде өтүп атасың? Кайсы күндөрү, кандай абалда? Кантип тапса болот? Эми баягындай бир туруктуу же жума сайын же болбосо жана ай сайын деген сабактарыбыз жок. Анан ар бир регионго чыкканда белгилүү бир тематикага даярданып барып, айтар сөздү айтып келип атабыз да. Балким ошону сабак катары түшүнгөндөр болсо, анан азыр эми 21-кылым жакшы заман болуп атат. Билесиз да, бир жака баратканда ошону афиша кылып коет экенсиң, анонс кылып коет экенсиң, уккандар угуп катышып атат. Анан эми билесиз да, өзүңдө болсо бирөөгө бересиң. Кудай бизге тазалык насип кылсын. Ошо сабак деп атасыз. Сиз ойлогондон жакшы болсун насип кылсын. Анткени сабакты ким берет? Бирдемеси бар адам берет да. Акылында, жан дүйнөсүндө ошол насип болсун. Анткени илимди тилесе аябай жакшы болот экен да. Кээде мындай байлык тилештен уяласың. Бирок илим тилесе жакшы болот экен. Байлыкты тилесең деле жараткан каалаганына берет экен. Бирок илимди ким сураса ошого берет экен да. Мисалы, бир сууга барсаң, 5 литр чака менен барсаң 10 чака алып келе албайсың да. 10 литр чака, 10 литр суу алып келе албайсың. Ошон үчүн талап канчалык болсо, илим да ошончолук болот. Анан экинчи бир нерсе бар, мына колума стакан бердиңиз. Эгерде бир агып аткан сууга ушуну көмкөрөсүнөн койсом, суу кирбейт. Бирок тамчы болсо дагы, алына коюп койсом акыры толот да. Чоң идиш болсо дагы толот. Ошон үчүн илимди талап менен алыш керек экен да. Ушул суроону берип аткан адам менимче илимге талабы бар, сөз илимдүү болот, даанышман болот деп мен ишенем. Рахмат. Нуржигит Кадырбековдун китептерин Москванын кайсыл жеринен алсак болот дейт. Айтурган Карымшакова. Ушул бизде бир Данек деген китепкана бар. Аларды балким YouTube'дан, Instagram'дан же болбосо Facebook'тан тапсаңыз болот. Ошолор жөнөтүп атат Москвага. Мен абдан ыраазы болуп атам да. Анан жакында бардык, алар айтат да, жөнөтүп турсаңыз биз деле бул жакта. Анткени сиз туура айтып атасыз. Ал Кыргызстан борбор болуп калыптыр. Жакында бизди чакырды, Кейжирус деген бир кайрымдуулук уюм болуптур. Идрис Айтбаев деген акын менен барып келдик. Анан сизге жалган мага үчүн мен бул жака кайтар түнү 2 орусту көрдүм.
Эми жолдо кетип аткан анча көрүнүп атты. Эмне себептен жалаң кыргыздардын арасында жүрдүм десем, балким мен жөө жүрсөм, метро менен жүрсөм көрмөкмүн. Машина менен алып жүрүштү, бул бир. Экинчиден кафелер аябай көптүр кыргыздардын. Ресторандар аябай көптүр. Барсаң, ал жерде деле кыргыздар да. Анан керек болсо тишти көрсөтүп коеюн деп барсам, ал жерде деле кыргыздар ачып алыптыр. Анан ошол жерде деле кыргыздар отурат. Анан иш-чарага да бүт кыргыздар келди. Ошондо ойлодум да, баягы кыргыздар чындап эле баягы тамашалап басып алган окшойт депчи. Анан бирдеке өкүнүп атам, бирдеке ойлонуп атам. Кыска мөөнөттө миграция жакшы нерсе экен. Эмне себептен дегенде канча адамдар ошол жака барып такшалды, бышты, жаңы нерселерди үйрөндү. Ошол бир конкуренция чөйрөсүндө жолдорун таап кетти. Бир убакта бир бөлмөдө мисалы 30-40 адам жашаса, азыр кыргыздар квартираларды сатып ала баштаптыр. Бирден жашаганды үйрөнө баштаптыр. Анан мурдагыдай эмес, статусу көтөрүлүптүр, орду көтөрүлүптүр. Бирок бир узак мөөнөтүн алганда бир проблема бар да. Балдар эми орус мектептерге барып калды, орус бала бакчаларына барып калды. Элди жоготуш үчүн аларды кырып коюш кереги жок. Тилин унутса, маданиятын унутса, ошо менен жок болуп кетет да. Мисалы билесиз да, азыр Россияда кээ бир өңдөр бизге окшош элдер бар. Эми аттарын айтпай эле коеюн, бирок аттары Анна Петровна, Александр Николаевич болуп калган да. Тилинди унуткан, маданиятын унуткан. Ошону ойлонуп аябай ойлонуп атам да, балким келечекте бир мамлекеттик саясат болсо, ал жакта да кыргыз мектептерин ачыш керек, кыргыз бала бакчаларын ачыш керек. Маданият сактап калбаса, анан бир убакта экөөбүз сүйлөшкөндө мындай агайны катары сиз бир жакшы сөз айттыңыз эле. Жакында барганда мен мигранттар ушул сөздү айттым да. Кыргыздын күчтүүлөрү чыгып кетип, алсыздар калып калган жокпузбу депчи. Чындап эле сапарга күчтүүлөр чыгат экен. Мындай коркпогондор, чечкиндүүлөр, анан айласы такыр төңүндөр чыгат экен да. Анан Америкага деле карасаңыз, барып күчтүүлөр күчтүү мамлекет куруп койду. Ошон үчүн кыргыздын бир мыкты уул кыздары чыгып кетти. Ошолордун уулдары, кыздары, небере чөбөлөрү да кыргыз бойдон калса экен деп азыр сарсанаа болгон маселелердин бири мына ушул. Рахмат. Дагы бир суроо. Муктег ажы эфир бүткүчө суроомду берип коюңуз. Суроону дейт. Шайлоо учурундагы артисттерге тыюу салса болобу? Себеби эл депутаттардын программасын укпай эле артисттердин концертин жүзүн көргөнү барышат дейт. Билесизби, мен мисалы Иззатбек Нишанбаев дейт. Мен мисалы чындап Америкадагы шайлоо кампаниясында көрдүм, Япониядагы шайлоо кампаниясында көрдүм. Японияда мына бизде канча адамдарды убара кылабыз, даңгыратып, дүңгүрөтүп, машина менен ташып, ал адамдардын да жумушу бар. Биз баягыда, Японияда баягы ары бери кишилер өткөн жерлер бар, аялдамалар бар, базарлар бар. Ошол жерде кичинекей жанагы колонкалар бар го, ошентип илип ала турган. Ошонун үстүнө илип алып эле кандидаттар могу жерге аттарын жазып, аркасына лозунг жазып коюп сүйлөй берет, уккан угат, укпаган жок. Кээде жанагындай чоң машина бар го, жана кузовунда турат дагы, ары бери өткөндөргө кол силтеп тура берет, аларды караган деле киши жок. Бизде сөз стадион толтуруш керек, ошону телевизордон көрсөтүш керек. Бул элдин маданий жана саясий маданиятына эле байланыштуу болот да. Анан дүңгүрөтүп даңгыратып адамдардын жеке жашоосу бар, уктап аткан балдар болушу мүмкүн, аялдар боюнан түшүп калышы мүмкүн деген бир маселелер бар да. Анан Америкада деле ошондой. Теге эле көрбөдүм. Анан баягы популярдуу жылдыздар бар, мисалы Майкл Джексон сыяктуу же Бритни Спирс сыяктуу. Алар мисалы пикирин айтса болот. Мен Жорж Бушту колдойм же болбосо Обаманы колдойм же Трампту колдойм депчи. Анан мен деле ушуга чындап Бүгүн артисттер силерге Маданият министрлигине кандайдыр бир тиешеси барбы? Силердин аларга таасир берүү инструменттериңер барбы? Эми мисалы филармонияда иштесе, драм театрда иштесе же Жок, мына биз булар эми чындыгын айтканда эстрада артисттерин назарга тутуп атат да. Алардын бизге мындай Министрлик аларга түз таасири жок. Түз таасири жок. Азыр айтып атпайсызбы, мына мисалы бул мамлекеттин долбоору эмес, бул Мыктыбек Арсанбектин өзүнүн YouTube каналы деп. Ошол сыяктуу эле алар деле аранжировкасын өздөрү жасатып атат, өздөрү бир имидж менен иштеп атат. Ал артисттер шайлоого чыгуу чыкпай боюнча эч кандай чара колдонуп. Мунун эч кандай бир механизми жок. Алардын жаранды укугу. Мисалы эки түрдүү бар да, пассивдүү шайлоо укугу, активдүү шайлоо укугу. Пассивдүү бул кандидаттар. Активдүү болсо ар ким агитацияга катышуу, добуш берүү булардын бардыгы шайлоо укугу. Анан ошол учурда эми бул деле рынок болуп калды, бул деле бизнес болуп калды. Көп акча таап алып атышат. Эми кут болсун. Анан эми Өзбекстанда билесиз, ошол эстрада ырчылары ырдаш үчүн, тойлорго чыгыш үчүн да лицензия алыш керек. Бизде демократиялуу мамлекет, акыркы мезгилде патент алыш керек десек, ал деле бир ызы чуу болду. Бирок чындап кирешеден мамлекетке түшүп турбаса, бул мамлекет боло албайт да. Жок, бул эми атуулук парыз го, эми кантип бөлүшпөйт мамлекет менен. Мен Иззатбекке мен да мына суроосу өзүнө өзү жооп бериптир да. Артисттерге тыюу салса болот, себеби эл депутаттардын программасын укпай эле артисттердин концертин жүзүн көргөнү барат. Өзү артисттерди ошого алып барат да, ошолордун жүзүн көрүп бизге добуш берсин деп. Бул бир. Экинчиси, депутаттардын чындап айтам программасы жок. Алар программасын айтайын дегенде эле ою жок. Капа болбогу. Мен бүгүн бир 2 күн болду, бир депутатты кийинки эфирге чакырайын дедим, нүкө.
Айткан сөзү мен өзүм эслешкен жокмун, бирөө мага айтып берди айткан сөзүн. Эми депутат андай сүйлөбөш керек да, андай сүйлөбөш керек. Бул элге түкүргөн депутат болду да. Ошондо мен бир күн атын айтып чыгам ушул акмактын. Мына чыгып 2 адам болобу, 3 адам болобу эфирге чакырдыбы, келип эмнеси бар анын, эл сурап атат, суроолорду берет, жооп берип койсун. Ал ушунчалык көпкөн, өзү сүрөтүнөн көрсөң да тааныйсың, мындай семирип, жылтырап турган депутат да. Семиргенден териси жылтырай баштаган депутат. Мен ушу деп элди назарга илбей сүйлөп тур да. Биринчи көргөн жерде бир оюмду айтам, анан элге айтам, ушу мындай киши экен деп калдым да. То есть алардын чыгып программамды айтам дегенде эле ой жок деп ойлойм да. Андан көрө ошо программаны укканга биз даярбызбы? Мындай бир сөз бар да. Жок, эгерде жүйөлүү программа болсо, биздин эл сабаттуу эле, саясий сабаты жоюлган да, түшүнөт, суроо да берет. Жанагы интернеттен көчүрүп алган болсо, андан көрө мунун ырдатчы дейт. Көп ушундай, мен шайлоо учурунда бир чакырып калышты бир эмеге. Мен барып, мен дароо эле сурадым, программаңар кандай өзү? Десем, нүкү мындай деген жоопту айтты. Шайлоо ортолоп калган кезде. Программабы? Эме? Жазылып бүт эле калды, жазып атат. Ушундай учурлар болду. Эми эмне кылдым? Бул да. Эми билесизби, бирок бир сөз бар да, каждый народ заслуживает своего правителя деген сөз бар. Анан эл кандай болсо ошого жараша эле башчы келет экен. Ошого жараша эле өкүлдөр болот экен. Ошон үчүн ар бирибиз өзүбүздү өнүк турсак, ар бирибиз өзүбүзгө инвестиция кылсак, акылыбызга, рухубузга, деңгээлибизге, адебибизге, иманыбызга ошого жараша эле адамдар келет. Мисалы арам адалды көп айтып жүрөбүз. Анан акчасын алып туруп эле тагдырыбызды сатып бергенде болбойт да. Ошон үчүн кээде айтат, бизге деле айтат, эмнеге койбойсуң депчи. Анан эгерде мен бирөөгө бир 1000 сом берип добуш ала турган болсом, өмүр бою айбирим кыйнап, эзилип, жүрөгүм калбайт да. Ошон үчүн баягы таза адамдар келсин деп айтып атабыз. Азыр абдан жакшы таза жигиттер, кыздар чыгып келатат. Ал үчүн өзүбүз тазалашыбыз керек. Анан баягы мисалы бул добуш саткан мамлекеттин тагдыры менен соода кылган нерсе да. Компьютер менен соода кылсаң болот, айфон менен, тамак менен, кийим менен, бирок мамлекет деген бир эле нерсе. Бул ушунчалык ыйык нерсе. Манас атабыз эмне үчүн жанын берди? Эмне үчүн 37 жылкы аталарыбыз баштарын сайды, кандары төгүлдү, курман болду. Курманбек атабыз, Тайлак баатыр, Курманжан аткан эмне үчүн баласын көз алдында асылып кеткенде кайыл болду. Ушунун баардыгы мамлекет өз болсо экен, өз алдынча түтүн булатсак экен депчи. Мунун кадырын билбей атабыз. Анан ошол соодалашканыбыз, бул мамлекеттин тагдыры менен соодалашканыбыз бул эң чоң трагедия ушунда да. Ошон үчүн келаткан шайлоодо эми уккан угар, уккан түшүнөр, ушуну суранат элем. Ошондон кийин адамдар программага маани бере баштайт. Азыр эмне? Программага башты орутуп отурбай эле, андан көрө акчасын берип койсом, ошону менен чечилет деп. Ал тургай ушу 5 жыл бою иштеп, элге иштеп берсе, ошону унутуп калып эле акыркы күнү ким акча берсе ошол кетип атпайбы? Ошон үчүн баягы шүгүрчүл дейт да, ким адамга шүгүр айтпаса, жаратканга да шүгүр айтпайт деген сөз бар. Бүгүн убактыбыз чектелүү, бир суроо жооп берип кетсең. Анара Темирбекова деген суроо берип атат. Жаштарга кайсы кесипти сунуштайсыз дейт. Эми биринчи жөндөмүңө кара, анан жүрөгүң менен кеңеш. Негизи өзү бүгүн кайсы кесиптерге талап бар? Технология өнүгүп атпайбы азыр? Мисалы кореялыктардын эмне 2 башы барбы? Япониялыктардын 4 колу барбы? Бизде эле бирок Samsung ошолордон болду, Panasonic, Sony сыяктуу. Азыр эми бүт дүйнөнүн рыногун ошолор ээлеп атпайбы? Биз жок дегенде өз деңгээлинде пайдаланган үйрөнө турган кадрлар чыгарышыбыз керек да. Чет өлкөгө азыр албетте гуманитардык тармакта өтө маанилүү. Кыргыздын көпчүлүгү эле биринчи юрист болом дейт, анан экономист болом дейт. Андан кийин врачтар да аябай маанилүү экен. Бирок ошо технология жагына аябай көңүл бөлсөк жакшы болот эле. Мисалы, эмне үчүн Индиянын экономикасы аябай өнүгүп атат? Анткени инженерия өнүгүп атат да, компьютер технология. Азыр бүт дүйнөдө программалар жасап, анан карасаңыз мына дыйканчылык кылып деле жайы менен иштеп, бир 10 сотик, 20 сотик жерден баркым 60 миң, 70 миң, 100 миң сом таба алат экенсиң. Анан бир программа жасап коюп 5 миллион, 10 миллион доллар таба атышпайбы? Ошого ушул акыл жарышына кирсек жакшы болот эле да. Жалаң эле кой союштан жарышпай, анан тойго канча адам чакырдык, муну жарышпай, же канча машина койдук улак өткөзүп, ал жагынан жарышпай, акыл жагынан жарышуу мезгил келди. Азыр дүйнөдө рынок бирөө эле эмгек рыногу. Ал жерде япониялык Сакамото, америкалык Джон, кытайлык Ли, орусиялык Иван баардыгы биздин конкурент. Ушул конкурентти глобалдык конкуренцияда алдыга чыга турган деңгээлдеги балдарды, кыздарды тарбиялашыбыз керек. Рахмат. Эмнеге акыркы 2 минута эркин кайрылуу дейбиз, эркин кайрылашуу дейбиз, эркин сөз чыгып. Мыктыбек ага, чоң рахмат. Биз бала кезде
сиздин программаларыңыз аябай популярдуу болчу. Анан ошондо эсиңизде барбы 98-жылы Ошто барып, анда азыркыдай заман эмес эле. Теле көпүрө уюштурган бул технологиянын эң жетишкенчеги болчу да. Бир эле мезгилде Оштон, анан Бишкектен көрүнөбүз деген кандай сонун нерселер. Ошондо биринчи жолу программабызга катышканмын. Анан ошол жерде эсимде бар да, бир суроо берип койсом, айткансыз, мамлекет каякта карап жүрөт, мындай жигиттер бар турбайбы деп. Адамдын көңүлүн көтөрүп коюш керек экен да. Мисалы, миллиондогон, триллиондогон биздин клеткалар бар, адамдан буйрук күтөт экен. Жакшы сүйлөп койсоң жакшы дейт экен. Ошондо ушунчалык жетине албай кубангамын. Атам раматтыкта тирүү болчу. Сизге абдан ыраазы болгон. Ошол бир сөзүңүз, ошол дагы деле мындай жүрөгүмдө бар да. Ошого бирибизге жакшы сөз айта алычы. Сөз деген ушундай энергия, ал кетпейт. Мисалы, кол менен муштаган көгөргөн жерин кетиши мүмкүн, бирок сөз менен жүрөктү орутуп койсоң, ал унутулбайт экен. Сөз өлбөйт деген ошол экен да. Мындай адамды көргөндө өң өзгөрөт. Бир мезгилдеги сакалы жок болчу. Андан кийин сакалы кара эле, эми агара баштады. Бул деле нур да. Өңүз өзгөрүп атат, бирок ошол сөз сизди көргөндө, ошол сөз менин жүрөгүмдө да. Ошон үчүн бирибизге жакшы сөз айталычы. Кыргызстанга бир акция кылалы деп атабыз. Комплимент айталы деген. Күнүгө жумушка келдиңби, кесиптешиңе комплимент айт. Классташыңа комплимент айт. Мугалимдер балдарды эшек, чочко адам болбойсуң дей бербей, комплимент менен баштасын. Эшек деген ордуна Стив Джобс деп айтсын, же болбосо чочко деген ордуна Чыңгыз Айтматов деп айтсын. Ошондо адам кабыл алат. Анан эшек дей берсең, адам чындап эле эшек болуп калат. Анткени сөз менен адамды жок кылсаң болот. Үй бүлөдө эмне үчүн айтат го? Аял эр да кылат, жер да кылат депчи. Эмне үчүн? Эмне себептен дегенде аял сөз менен эле жок кылып коет да, бүт дүйнө баалап турса дагы. Ошон үчүн жаркылдап каштыгага жакшы сөз айтчы мага деген бул жакшы сөз. Бирок бир гана нерсе, аялдар эркектерге комплимент айтпаш керек. Эркектер аялдарга, бирөөнүн аялына дегеним. Анан кыздар жигиттерге, жигиттер кыздарга эмес. Анткени билесиз да, мындан да бир бузукулуктар чыгып кетиши мүмкүн. Көп бузукулуктар менен пайда болот, ошо комплимент айтуудан. Жана кыздарга бузулуп калып атат да, кыздын намысы элдин намысы дейт. Ошон үчүн жакшы сөз айткан, бирок жаман сөз айтпаган. Аркадан жакшы сүйлөгөн, жаман сөз сүйлөбөгөн, көңүлдү көтөргөн, көңүлү чөгөрбөгөн эл бололу. Духубузду өзүбүз көтөрбөсөк, башка эч ким көтөрүп бербейт. Чоң рахмат ага. Чоң рахмат. Бүгүнкү биздин эфирде Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигинин министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков болду. Бирок мен эфирге чынын айтканда министр же болбосо мамлекеттик кызматкер катары чакырган эмесмин, жөн эле. Баарлашып жүргөн, сүйлөшсөң мындай бир рахат ала турган адам катары чакырдым. Экинчиден сиздердин өтүнүчүңүздөрдүн өтө көптүгүнөн улам чакырдым. Өзүнүн убактысынын тардыгына карабай, чарчап турганына карабай келип бизге эфир куруп берди. Аллах ыраазы болсун. Көптөгөн суроолорду бере албай калдым. Мен кечирим сурайм, өзүм суроо бергенге аябай куштар болдум. Сөзүм бөлгүм да келген жок. Байкасаңыздар, мен көп адамдарды сөзүн бөлүп таштайм кээде. Бирок бүгүн Нуржигиттин сөзүн бөлгүм келген жок. Сиздерди угуп бир маза кылып алсын дедим. Жана мен суранам, нүкө эртең бош убакыт болгондо бир убакытта ушу комментарийлерди окуп, эгер жооп берүү мүмкүнчүлүгү болсо, кээбилерине жооп берип койсоң аябай ыраазы болуп калышат. Биздин көрүүчүлөрүбүз ар жактан берип атат бул суроолорду. Эмки жумада Аллах насып этсе дагы жолугушабыз. Билесиңер, мен кээде эфирге чыкпай калып атам. Себеби бир маселе бар да. Кээде мен чакырган, мен өзүмө кызыктуу болгон конокторду чакырам. Мен өзүмө кызыктуу болбосо чакырбайм да. Же чакырам бир коомдук маанилүү маселе болсо. Мага кызык болбосо дагы мен аны сыйлабасам да, бир коомдук маанилүү маселе болсо, эксперттик деңгээлде бир ой угайын деп чакырам. Кээде мен эфирге чыкпай калам, себеби мына ошондой окуя жок. Мына ошондой актуалдуулук жок, жөн эле чыгып силерди алагды кылбайын дейм да. Жана сиздерге мен суранам, мунагу биздин каналга жазылып коюңуздар. Канчалык көп адам жазылса, бул YouTube ушундай мүмкүнчүлүгү бар экен, көпчүлүккө жеткирет экен. Бул биринчиси. Экинчиси, Инстаграмга да чоң рахмат. Инстаграмдагылар биздин баракчаларга жазылыңыздар. Игилик академиясында өзүнүн да каналы ачылды. Игилик академиясы деген бүт тренинг материалдарын, контенттерин ошол жака жүктөй баштадык. Аябай күчтүү контенттер. Экинчи, эртең. Эртеңби 2-ноябрь күнү бизде кантип бизнес баштайм деген жаңы агымда, жаңы нуктагы семинарыбыз ишин баштайт. 10 саат, 6 саат эч кандай эс алуусу жок. Сиздер менен бизнес маселесин нөлдөн баштап карайбыз иншаллах. Анда азыр айтып баштасам өзүмчө 1 саат керек болот. Бардыгыңыздарга Аллах Таала кайырлуу түн берсин, түшүңүздөргө пайгамбарыбыз кирсин. Жана жакшы тилектер менен нүкүм айткандай
эртеңден баштап бири-бирибизге жакшы сөз айтайлы. Мен ушуну баштадым азыр мына силерге. Силер аябай күчтүү элсиңер. Силер бардыгын жеңесиңер. Биз силер менен сыймыктанабыз. Бизде эл жок. Салам алейкум.